Bundan tanışsa beni de bakacağım. Üstüne dayattım muhalimi. Akşam gidiyoruz. Arkadaşlar ona da sinir kalmadan. Hangi muhalimi götürürüz? Further, you will see 3 sentences about us, and 2 of them are right, and 1 of them is wrong. Негизги максатыбыз ушул эне тилибизде кыргыз тилин үйрөтүүдөгү айрым бир заманбап технологиялар, методдор менен сиздер менен тажрыйба алмашуу, жөн гана өзүбүздүн практикада колдонгон нерселерди бөлүшүү болуп эсептелет. Шаблонду колдонмактан учурда нолдон чоң болсо жогору калат, нолдон кичине болсо төмөн калат. Бири алса, мен ушундай көрсөткүчтөрдү Мына ошо STEM багыты биздин туура эмес билим системабызды оңдоого мүмкүнчүлүк түзөт экен. Азаматка кайсы физикалык күчүлүк менен байланыштуу? Колдун бар. Гректер акылдуулуктун белгиси деп эсептешкен. Бул кайсы канаттуу деп ойлойсуз? Senin satsallık durmuşuna kanday tahsil verilir ya? Ekonomikasına kanday tahsil verilir de? Şu satsallık Экинчи вариантты басып чакырып, же болбосо дагы вариантын кечирээк жасап туруп, коркосоңор, бул комменттердин бир бурчу менен чоңоюп. Анан да подходанын белгилери деп көрсөтөсүз. Ой жүгүртүүсү ошондой эле ошол сабакка баягы мотивация берүү да балдар үчүн. Анан жөн эле муну пассивный кылып көтөрүп жүрөбү телефонду дагы. Муну актив кылып биз колдонушубуз керек, Эки жипти алабыз, анан кийин кайрадан араны жипти алабыз. Азыркы заманда өтө эң болуп калды, проблема болуп калды. Разделяется 3 вида методов работы. И поэтому вы сейчас, уважаемые коллеги, должны будете определить принципы интерактивного обучения, принципы пассивного обучения и принципы активного обучения. Önümün östüşüp da biz tanışkanda mınday alabız. Misалы, men кайсы жанга жакшы, мисалы мен жакшы жанга. Ушунчалык кызыктуу оюндар аркылуу баардыгын байланыштырып, турмуш менен байланыштырса, биздин сабак өтө кызыктуу болот экен танышсак. Ошондуктан 12 geçirдимчи. Ошол сүрөт боюнча азыр айтып бересиң. Анан ал окуучу мен бурункудагы